Biz Кыргыздар мындай акча менен байланыштуу чоң проекттерди ишке ашырыш колубуздан келбейт экен. Кийинкиге дагы эч ким кепилдик бербейт. Себеби акча желип кетет экен. Биз башка жолдорун караш керек. Мына жана мен суроо бердим ТЭЦтин директоруна Барапбаевка. Ушул азыркы мощностуна жетеби, дагы модернизация болобу десем, жетет, болбойт деп жооп берди. Бишкек өсүп атпайбы? Мына Бишкек капталга өсүп баратат, 5-6 жылдан кийин жердин баары бүтүп, эми асманга өсө баштайт. Жылуулук жетпейт. Азыркы эле ТЭЦ Бишкекти толук камсыз кыла албайт жылуулук менен. Демек башка жолдорду издеш керек. Мына ТЭЦтин технологиясы бул деген 150 жыл мурда ойлоп табылып курула баштаган. 150 жыл мурда. Азыр башка заман, азыр жылуулук бөлүп чыгаруучу толтура башка түрлөрү бар. Толтура булактар бар. Биз келечекте мини электростанция курганга жана газ менен иштей тургандар бар. Электрический бар, ошого өтүшкө биз барыш керек. Өкмөт ушуга барыш керек. Себеби ТЭЦ, биздин ТЭЦ мына азыр борбордо болуп калды, билесиздер. Бул бир эле жылуулук чыгарып бизге дан сырткары биздин абаны булгап иш чыгарып атат. Бул келечекте биз будан кетиш керек. Мына бизде эң электр энергия чыгаруучу бизде гидроэлектростанция бар. Мини гидроэлектростанция бар. Мына азыркы ишкерлер, инвесторлор куруп алып, ошону сата албай атат. 235 2 сомдон алла деп чарпып сата албай атат. Биз эмне ушуну колдонбойбуз? Азыр шаарда 4-5 блок үйлөр, 9 этаж үйлөр, өзлөрү электрокотелду куруп алды, жашынан кайлап отурат, ТЭЦке кошулбай эле. Биз ушуну 386 миллионго курбай, биз элдерге бөлүп берсек, мамлекет жардам берсе, мындай бала болбок эмес, проблема чечилмек. Бирок келечекте мамлекет ушуга өзүнчө бир программа кабыл алып, биз ТЭЦти кийинки модернизация кылбай, кийин курбай, биз башка жол менен кетпесек болбойт. Бул эски вариант. Баары курса да желип кетет экен. Кубат Алчиевич, биз өткөндө айттык эле, ушуга программа кабыл алыңыздар, башка жол менен кетели. Эмне үчүн өзүнөн чыккан электростанцияны, эмне өзүнөн чыккан ГЭСтерди, мини ГЭСтерди колдоно албай атабыз. Ушу 2 сомдон алсак, өзүбүзгө эле ушу үйлөр жылытканга жетет болчу. Килтеген ТЭЦти жылуулукту транспортировка көп акча кетет экен. Буну иштеткен адамдарга акча төлөйт экенбиз. Андан сырткары жылына бир 500 миллион, 600 миллион сом, миллиард жакын акча бюджеттен бөлүп беребиз. Канча көмүрүбүз ал жерде да жеп атышат. Ошон үчүн кийинки программаны тез иштеп чыгыңыздар, башка жол менен кетели. Биздин өзүбүздөн чыккан электро энергияны колдонолу. Болбосо газ менен колдонолу. Абада таза болот. Бул